Арыбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан сиздердин алдыңызда да улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн жай кыйсалуудан кийинки алгач көрсөтүүсүн алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема ушу жай учурунда кыргыз улусу үчүн болгон орчундуу окуяларды эстеп, кириш сөзү иретинде бүгүн Кыргыз Республикасындагы экс депутат, белгилүү саясатчы, либерал көз караштары менен белгилүү болгон Равшан Жээнбек мырзаны конокко чакырып атабыз. Равшан аке, кош келипсиз. Саламатсыңар. Равшан аке деп эле айтып атам. Равшан мырза деп мындай пафостуу коюп эле мындай жакын иретинде сөз кылалы деп отурам. Теманы өзүңүз уктуңуз азыр. Жай ичинде бизде кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз өлкөсүндө болуп өткөн мындай орчундуу кандай окуялар эсиңизде калды да? Биз кайсы аспекттен карайлы дегенде көбүнчө ички саясат, тышкы саясатта кайсы окуялар сиздин эсиңизде калды? Анан алардын орчундуулары кайсы? Эмне үчүн ошолор жөнүндө сөз кылып кетсек, сөз сизде мисалы. Эгерде азыр артты карай турган болсок, мен жайда эмне эсте калды дегенде, менин оюмча бир эки маанилүү окуяны айтсак болот. Биринчиси көчмөндөр оюну албетте. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул аябагандай чоң, маанилүү окуялардын бири болду. Өзгөчө көчмөндөр окуясына бир топ президенттердин Кыргызстанга келиши, ал окуяга андан дагы бир топ мындай саясий жактан, мааниси жагынан кошумча катары күч берди, маанилүүлүгүн берди да. Экинчи маселе ошол эле көчмөндөр оюнунун ичинде президенттин религия жөнүндөгү айткан маселелери, өзгөчө мечит менен мектептер жөнүндөгү ою. Бул дагы мен ойлойм эсте кала турган маанилүү окуялардын бири болду. Анткени булар келечекте чоң бир процесстерди жарата турган окуялар болуп эсептелет да. Деп мен айтар элем. Адатта Кыргызстанда эгерде байкасак, жайкысын бардык эле жайларда мурдагы жылдарда жай тынч өтчү да. Быйыл эмнегедир жай бир топ активдүү өттү. Окуяларга бай болду. Жеткиликтүү деңгээлде мындай бир саясатташкан окуя болду. Дагы бир нерсени басып айтып коюшум керек. Эсиме келе турган нерсе бул Бишкек шаарынын мэринин шайланышы болду. Бул дагы коомду бир топ мындай активдештирген, граждандык коомду, мага окшогон саясатчылардын протестин макул эместигин коомго көргүзгөн, бул дагы бир маанилүү окуялардын бири деп айтсак, менин оюмча жаңылбайбыз. Эмесе негизинен 3 багытты көрсөтүп кеттиңиз да. Тышкы саясат жөнүндө дагы кошумчаңыз барбы? Мисалы, орустардын активдешкенин айтып атат, Түркиянын Кыргыз Республикасындагы активдеше баштаганы сөз болуп жатат. Мен эки багытты өзгөчө бөлөт элем азыр тышкы саясатта. Анткени ошолор деле жанагы көчмөндөр оюнуна келгендеги окуялардын уландысы болуп калды. Бул деле жалпысынан жай деп айтсак болот. Турция менен болгон Кыргызстандын мамилеси кандайдыр бир убакытка жакшырды. Ошол көчмөндөр убагында. Бирок андан кеткенден кийинки азыркы чыгып аткан маалыматтар, өзгөчө Турциянын Кыргызстандагы элчисинин кечээ күнү жасаган билдирүүсү, бул аябагандай күчтүү, кыргыз мамлекетине, кыргыз бийлигине басым жасай турган билдирүү болду. Буга биз мамлекет катарында кандай реакция жасайбыз? Жана ушул билдирүүлөр, жана биздин аларга каршы жасаган билдирүүлөрүбүз кыргыз түрк мамилесине кандай таасирин тийгизет? Бул дагы аябагандай чоң, маанилүү, терең изилдей турган, талкуулай турган маселе болуп эсептелет. Экинчи, ошол эле убакта жана мен айтып кеттим, религия маселесинде, кыргыз түрк мамилесинин активдешинде, билим тармагында кандайдыр бир жаңы өзгөрүүлөр кириши мүмкүн деген маселеде акыркы убактарда Россиянын, Кремлдин кандайдыр бир чиновниктеринин, Россиянын массалык маалымат каражаттарынын Кыргызстан жөнүндөгү кандайдыр бир деңгээлде негативдүү макалалары, негативдүү билдирүүлөрүнүн чыгышы, бул дагы мен ойлойм кыргыз орус мамилесинде же болбосо Россиянын бийлигинин Кыргызстандын бийлигине болгон мамилесинде кандайдыр бир өзгөрүүлөр же болбосо кандайдыр бир өтө жагымдуу эмес процесстердин башталганынын далили болуп эсептелет. Бул тышкы саясат тууралуу сөз кыла тургансыз. Эми могу эмесе сөз тирмегин катар айтып кетели, могу 3 ички саясат тууралуу. Балким мен буга 4-сү катары мүмкүн азыр бул кандай десем, бул көбүнчө орусча айтканда догадка сыяктуу болуп атат. Көбүнчө бул экс президенттин тегерегиндеги күчтөр мүмкүн азыркы жаңы бийликке
кандайдыр оппозициялык күч катары чогулуп бир мындай түрүн көрсөтүп күз билдирүү активдешет деген жасап дагы мындай ойлор бар да. Бул жөнүндө дагы кошуп кетсек болобу дейм. Сөзсүз түрдө кошсок болот. Биз Кыргызстанды караганда бир эле кайсы бир мен жана бөлүп баргандай процесстерди айтып атам. Эми Кыргызстанды жалпы мындай чоң картина катары карай турган болсок, анда ошол болуп аткан окуялар Россиянын бийлигинин Кыргыз мамлекетине болгон мамилеси, кыргыз-түрк мамилесиндеги оңолуп келип кайрадан бузулуп бараткан мамиле, экономикадагы мамиле жана Кыргызстандын ичиндеги кээ бир саясий процесстер сөзсүз түрдө мурдагы президентти кайрадан саясий талаага чыгып активдешүүсүнө түрткү болду десе менин оюмча жаңылбайм. Мүмкүн андан башка дагы анын өзүнчө ички инсайдерский маалымат деп коебуз, ошондой маалыматтар болушу мүмкүн. Анткени президент Атамбаев мен билем, ал жеткиликтүү деңгээлде маалымат алган, информированный адам. Ошолордун фонунда мүмкүн ушул убакыт келди, мен өзүмдүн кандайдыр бир позицияларымды өзгөчө ошол экономика багытында, тышкы карыз багытында айтып кое турган убакыт келди деп чечип активдешүүгө өтүшү дагы бул мүмкүн. Бул мүмкүн нерсе. Эмесе мына сөз башынан кылалы. Биринчиси мына көчмөндөр оюну жөнүндө сөз кылып кеттиңиз да. Бунун биз бул негизи көчмөндөр оюнуна кандай баа бересиз? Бул бизге керекпи? Анын мааниси эмнеде? Анан ал мониторинг болгонбу бул оюн? Негизи буга чейин бул 3-чү жолу өтүп атат да. Анын таасири кандай болуп атат биздин келечек үчүн, же болбосо өчүлүштөрү барбы? Биз Кыргызстанда той өткөргөндү аябай жакшы көрөбүз да. Адам катарында, мамлекет катарында. Бирок ошол тойдун чыгашасы кандай болот? Тойдун ошол чыгашасынын кайтарымдуулугу кандай болот? Биз эсептебейбиз. Тилекке каршы биз кыргыз жараны катарында, кыргыз мамлекети катарындагы дагы ушундай эсептөөлөрдү жүргүзгөндө ал үйрөнө элекпиз да. Бирок дүйнөнүн бардыгында жарандардагы өзгөчө кедей мамлекеттер акчаны эсептегенди билиши керек. Биз 3 көчмөндөр оюнуна баш аягы бир 4 миллиардка жакын акча жок кылдык. Бирок эгерде ошол 4 миллиард сомдун кайтарымдуулугу кандай десек, менин оюмча бүгүнкү күндө эч кандай изилдөө жок. Так изилдөө. Айтып атышат, бирөөсү мынча турист келди деп атат, эми ал так маалымат эмес. Экинчиси, ошол биз маданий иш-чара өткөргөнүбүз менен ошол иш-чара бизди келечекте маданиятыбыздын өсүшүнө, же болбосо мамлекеттүүлүккө, же болбосо биздин Кыргызстанга экономикалык жактан, же болбосо туристтерди тартуу жагынан кандай таасир берди? Бир дагы менин оюмча бүгүнкү күндө андай изилдөө болгон жок. Бирок биз аябагандай чоң акчаны бул иш-чарага жок кылдык. 4 миллиард деген бул аябагандай маанилүү нерсе. Ошондуктан мен айтат элем, салынган акча менен өткөргөн иш-чаранын андан келе турган пайданын бүгүнкү күндө кандай экенин мен саясатчы катарында, экономиканы түшүнгөн адам катарында мен айта албайм, билбейм. Менин оюмча негизи могу көчмөндөр оюнунун бир эки импликациясы бар дейм да, мааниси бар деп ойлойм да. Биринчиси бул улут куруудагы кыргыздардын биздин мынандай улуттук айдентити, биз көчмөнбүз, биздин улуттук айдентитибиз, аң сезимибиз ушул нерселер менен мындай байланышы бар, ассоциацияланган деп анан улуттук биримдикти мындай чыңалтуу максатында кандайдыр символикалык мааниси бар дейм да. Бул Манас 1000 сыяктуу, кыргыз мамлекеттүүлүгү 2000 деген сыяктуу Аскар Акаев дооруна бери өтүп жүргөн компаниянын бир түрү деп ойлойм да. Бул маанилүү деп ойлойм. Экинчиси биздин кыргыз экономикасы үчүн маанилүү деп ойлойм да. Бул экономикалык жактан. Бирок сиз менен мен макулмун. Буларды өткөрүп аткандан кийин анын жыйынтыгы кийин ошол биз ага салып аткан акча канчалык деңгээлде кайтып келип атат, биз ага мониторинг жасап атабызбы, анын эсептөө ыкмасы, методологиясы өзү барбы? Бул чоң башкача маселе да. Мисалы экономикалык жактан алганда алсак, негизинен биз мынау оюндарды өткөрөбүз деп мынау кошуна мамлекеттерди чакырдык да. Бул деген нерсе менин оюмча стратегиялык жактан таптакыр туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде биз улак оюнун күрөшкөндү бизне өзбектерге экспорттойбузбу, монголдорго ушуну афиша кылабызбы? Биз тетирисинен ушундай оюнубуз бар деп дүйнөлүк туризм индустриясында силер баягы Эйфель башнясын көрө берип, Кытай дубалын көрө берип, баары чарчады окшош нерсени. Мына көчмөндөрдүн да күрөшү бар. Ушундай өлкөгө келбейсиңерби деп. Биздин бул товар да, туурабы? Ооба. А товарды биз кимге сатышыбыз керек эле?
Жаңы Зеландияга сатышыбыз керек, Австралияга Алыс сатышыбыз керек, мамлекеттерге. Жапанга, Америка, Англияга биз National Geographic деген, биз Eurosport деген, BBC деген дүйнөлүк чоң каналдарга миллиондогон долларларды ошолорго берип, ошолорго видеороликтерди ушул жерде тарттырып, ошолордон көрсөттүрсөк, бизге ошолор негизи келиши керек да туурабы? Туура. Бул жерде мен ойлойм, биз бир эле мынакей Манас Миң жөнүндө сөз кылып кетпедикпи? Манас Миңди дагы биз аябагандай чоң помпа менен өткөргөнбүз. Мен ошол убакта министр катарында жакшы билем. Ал убактагы бийликте жүргөн адам катарында. Бирок азыр ал мероприятияларыбыз каякта калды? Уландыбы же уланган жокпу? Эгерде андан кандайдыр бир бизге экономикалык пайда алып келбей турган болсо, биз аларды миң жолу өткөрөлү. Ал убакыт өткөндөн кийин унутулуп калат. Экономикалык пайда алып келген нерсе гана бизди уланта алат да. Ал иш уланып кетиши мүмкүн. Алып келбегенден кийин токтоп калды. Көчмөндөр оюну деле албетте керек. Кереги жок деп айта албайбыз. Бирок мынча акча коротуп 3 жолу өзүбүз өткөргөндүн зарылчылыгы барбы дегенде, мен экономиканы түшүнгөн адам катарында айта алам, зарылчылыгы жок болчу. Анткени ар бир мамлекет кедей мамлекет. Ар бир тыйынды эсептеши керек. Биз тилекке каршы тыйынды эсептей алган жокпуз. Анан кийин жана айтып кеттик, дүйнөдөгү эң маанилүү деген ушул маданият тармагында кайсы бир мамлекеттердин бир экзотикалык өзгөчөлүктөрүн көргөзгөн телекомпаниялар Кыргызстанга тилекке каршы келген жок. Бизди негизги трансляция кылган бул Россиянын телеканалдары болду. Аларга биз бир топ акчалар төлөп бердик, ошо менен токтоп калды да. Ошондуктан мунун келечеги кандай болот, мен азырынча айта албайм. Мен андан көрө бир идеяны айтат элем да. Биз Кыргызстанды тааныткыбыз келсе, азыр мен бир жакшы маалымат уктум. Дзюдо боюнча Кыргызстанга дүйнөдөгү бир жакшы тренерлердин бирөөсүн азыр ошол дзюдо федерациясынын башчылары Кыргызстанга алып келиптир азыр. Япониядан алып келиптирбиз. Сен билсең керек сетек. Мен жакында жолуккан атам, ал өз кызматташкан атам. Мынакей бул маанилүү нерсе да. Эгерде биз ошол 4 миллиард сомдун эле, 4 миллиард сом бул 100 миллион доллардын тегереги деп коелучу, болжолду. Ошонун 10 гана миллион долларын олимпиаданын түрлөрүнө даярдай турган балдарыбызды спортко жумшай турган болсок, жакшы тренерлерди, жакшы инфраструктураны, жакшы медициналык кароону, жакшы питанияга бере турган болсок, анда биз олимпиадалык оюндарга балдарыбызды бир топ көтөргөнгө, мамлекетти бир топ көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болмок. Футболдон, күрөштөн, дзюдодон, эркин күрөштөн, классикалык күрөштөн, башка түрлөрүнөн. Биз аны кылган жокпуз, өзүбүз менен өзүбүз могул стакандын ичинде эле кайнап атабыз да. Ошо менен өзүбүз сүйүнүп атабыз. Буну баягы антропологияда неме деп коет экен. Self exotization деп коет экен. Мындайча айтканда, бул өзүбүздү экзотика катары көрсөтүп, ага ошого өзүбүз ыраазы болуп, анан өзүбүзгө өзүбүз дүйнөнүн чемпиону болуп, ооба, өзүбүз биринчи орунда алып атабыз. Өткөргөн оюндарды өзүбүз чемпион болуп алып, ыраазы болуп эле турө беребиз. Бирок дүйнө жүзүндөгү оюндардан биз канчанчы орунду алып атабыз, бул мына дүйнөлүк көрсөткүч көрсөтүп атат да. Эми бул негизинен бир нерсеге мен макулмун, бул оюн бизге мүмкүн керек, бирок бунун формасын анан ошол товарды сатуунун жолу бизде чабаал деп ойлойм. Мен бул жагын кайра ойлонуп чыгыш керекпи деп ойлойм да. Бирок негизи бул оюндар бизге мындай келечек үчүн, экономикага, туризмге салым кошуш үчүн, бизди өлкөнү дүйнөгө көрсөтүш үчүн товар катарычы бул керекпи деп ойлойм да негизи. Эми керек, бирок дагы бир айтып кете турган нерсе, эгерде биздин Кыргызстанга туристтер келиш керек десек, биз Кыргызстандын бир гана ошо өзүбүздүн ошол көктөрү, же болбосо улуттук оюндар эмес, же болбосо көчмөндөрдүн оюндары эмес. Бизге мамлекеттин ичине жакшы соц системасы керек. Биздин мамлекетибиздин ичинде коопсуздук маселесин чечишибиз керек. Биз мамлекеттин ичинде жакшы медицина курушубуз керек. Мамлекеттин ичинде жакшы билим системасын курушубуз керек. Эгерде аларды курбай турган болсок, биз 1000 жолу көчмөндөр оюндарын өткөрөлү. Кыргызстанга туристтер келбейт. Туристтер коопсуз мамлекетке, тынч мамлекетке, өнүгүп аткан мамлекетке келет. Негизи бул талашсыз. Анан инфраструктуралык дагы бир топ парадокстор бар. Негизи баягы өзүңүз айтып кеттиңиз, бул жалпы болуп 4 миллиард сом кетти деңизби? 3 жолу өткөрүлдү. Эми официалдуу түрдө бюджеттен 3 миллиард деп маалымат бар. Официалдуу эмес спонсорлордон чогулган акчалар менен болжолдуу деп айтып атам, мүмкүн андан да көбүрөөк. Бир 4-5 миллиард сом тегерек. 2 жыл мурдагысына мисалы 38 миллион доллар кетиптир. 40 миллион доллар өтө эле мисалы чоң да, мындай 3 күндүк тойго 40 миллион долларды чачып, анан биз ага канчалык бизге кереши алып келип атат? Жок. Ошол эле учурда баазы парадокс нерсе, бизде Кыргыз Республикасы боюнча ЮНЕСКОдо маданий мурас катары катталган бизде бир эле жер бар, билесиз да.
Сулайман тобубуз бар. Сулайман тоого барыңыз. Сулайман тоонун коомдук ажаатканасына, туалетине барыңыз. Эгер мындай противотуманка баягындай противогаз кийип албасаңыз ичине кире албайсыз. Биз бүгүн департаменттин атын агентчилик кылабыз дейбиз же аны министрлик кылабыз дейбиз, бирок парадокс ушундай туалеттерди 38 миллион доллар чачып туалеттерди пропаганда кылбасак дагы жок эле дегенде бир 300 миң долларына туалеттерди пропаганда кылып, мүмкүн ошолорду менчикке берип же болбосо арендага берип мындай таза туалетти мындай коомго жарыялап ушундай жашабайлы деген дагы акцияны өткөрсө, рекламаны өткөрсө болбой беле деген дагы. Ал тилекке каршы өкмөткө байланышкан. Ар бир өкмөт бизде тилекке каршы мындай да бүгүн күн гана болсун деген өкмөт келет бизде. Анткени өкмөттөрдүн баардыгы ашып кетсе 1 жыл алмашат да. Ошондуктан 1 жылдан кийин эмне болот, 5 жылдан кийин эмне болот, премьер-министрге, өкмөткө бизде кызыкчылыгы жок. Ошондуктан өкмөт стратегиялык көз карашы жок. Өкмөт тактикалык гана өзүнүн гана кызыкчылыгы менен карайт да. Мен бир нерсени айтып берейин. Мынакей биз 100 миллион тегерегинде доллардын тегерегинде акча жок кылдык. Тышкы карызыбыз бүгүнкү күндө 5 миллиардка жакындап калды. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы минималдуу айлык акы 11 гана доллар, 700 сомдун тегерегинде. Кыргызстан дүйнөдө бүгүнкү күндө ички дүң продукциясынын ар бир адамга боюнча эң жакыр мамлекеттердин катарында турат, 1000 доллардын тегерегинде. Кыргызстанда акыркы жылдары экономикалык өсүү жок. Ички дүң продукциянын өсүүсү жок. Экономика күндөн күнгө артка кетип атат. Биз болсо ошончо акчаны жок кылып той өткөрүп атабыз. Эмесе жайда болгон дагы бир кийинки тема дедиңиз, сиз азыр айтып кеттиңиз, бул негизи президент мырзанын динге болгон көз карашы деп айттыңыз окшойт да, кыркы мезгилде билим менен диндин ортосунда айкалыш тууралуу баягы билдирүүсүнө басым болуп айтып атасыздар. Бул жерде эмнени айтып атасыз? Биринчи бул маалымат чыкканда көптөрү мындай айтылган, айтылбаган деген маалыматтар чыккан. Андан кийин эле журналисттер өздөрү иликтеп чыгып айтылгандыгынын жана бир топ видеолордун алып чыкты. Анан мен дагы өзүм кызыгып көрдүм. Анткени мен Кыргызстанды религия басым жасабаган саясатта, мамлекеттик башкарууда. Бирок религия ошону менен бирге эркин болгон мамлекет болушун каалайм. Биз эч убакта мамлекеттик башкарууга, саясатка кандай гана религия болбосун аралашышына жол бербешибиз керек. Бул туура эмес көз караш. Биз саясатчы катарында жарандар буга сөзсүз түрдө бекем турушу керек жана ошон үчүн күрөшүшү керек да. Анан кийин мен президенттин айткандарын карап чыктым өзүм. Бирок мен карап чыккандан кийин бир топ өзүм чынын айтсам мындай тынчыдым. Себеби президенттин жалпы контекстин карай турган болсок айткан сөздөрүнүн туура эмес эч нерсе деле жок да. Анткени президент өткөн убакыт менен Советтер Союзунун убагында бизге религияга тыюу салынып келген. Азыр биз демократиялык мамлекетке кадам таштап аткандан кийин, ошол багытка кетип аткандан кийин бизде религиялык эркиндик пайда болду деген жалпы контекстти айтып атат. Анан баягы сөз түрүндө мен так билем, саясатчы болуп жүрүп өзүм деле билем, кээ биринде ошол публикада сүйлөп атканда туура эмес сөздөр кетип калат. Ал техникалык кылган нерселер да. Бирок негизги ой катарында мен президенттин оюн ошол жерден түшүндүм. Демократиялаштыруу заманы бизге религиялык эркиндикти алып келип атат деген жакшы гана ойду айтканына келгенин мен өзүм ынандым. Бул жагынан мындай кабатыр деле жок деп айтсак болот да негизи. Жок, менин оюмча кабатырлык жок. Анткени андан кийин дагы бир топ массалык маалымат каражаттары, телевидение аркылуу маалыматтар чыкты. Президенттин дагы өзүнүн дагы айткан сөздөрү ал жерде бар экен. Биз үчүн эң маанилүү, биз ушул светтик мамлекетти, мындай демократиялык мамлекетти курабыз деген саясатчылар айта турган сөздү өзү деле айтыптыр. Биз үчүн эң маанилүү, приоритеттүү бул билим, илим. Бул аябагандай маанилүү президент сүйлөй турган сөз мына ушул болуп эсептелет. Негизи ушул тууралуу. Так, кийинки темага кайталык. Тиги мэрдин шайлоосу тууралуу боюнча дагы негизинен бизде бат эле мэр алмашып калгандай болду. Мындай мэр шайланбай эле мындай дайынданып калгандай эле сезилген жокпу сизге? Мен ойлойм, бул мэрди ушундай жашыруун жолдору менен бекитүү, өзгөчө жанагындай атаандаштык принцибин. Атаандаштык мамлекет үчүн аябагандай маанилүү. Сейтек мырза, сиз жакшы билесиз муну. Ушул саясий таанууну окуган адам катарында. Мамлекетте саясий күчтүү атаандаштык болмоюнча жакшы мамлекет курулбайт эч убакта. Биз ар нерсени айтып беришибиз мүмкүн. Бирок ошол илимди, мамлекеттин түзүшүн билген адамдар бардыгы билет. Мамлекетте сөзсүз түрдө атаандаштык болуш керек. Өзгөчө шайлоо маалында ачыктык болуш керек жана адилеттүүлүк болуш керек. Эгерде биз мэрди, Бишкектин негизги шаарынын мэрин
жабык эшик аркылуу, кандайдыр бир бизге билинбеген каналдар аркылуу тандап, ошол жол аркылуу биз беките турган болсок, анда бул бизди жакшы жолго алып барбайт экенин биз коомчулукка билгизгибиз келип гана ошол багытта, ушул мэрди шайлап атканда бир топ граждандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттары жана мен дагы каршылык көрсөтүп, митингке дагы, тегерек столдорду да уюштуруп, атайы ушуну коомго билгизип коюу максатында гана ушуну жасадык. Негизи сиз билбейсизби, бул мэрди мындай дайындап эле коюшту да, сөзүн ачыгычы. Эми мэрди шайладык деп атат, эми бирок дайындап койгонун баардыгыбыз билебиз да. Процедурасы шайлоо туура. Конституция боюнча деле негизи ооба, мэрди бизде азырынча шаардык кеңеш өзү. Шаардык кеңеш өзү шайлайт, бирок эми ал шайлайт дегенде атаандаштык бар деген сөз да. Ооба, шайлайт дегенде атаандаштык бар, бул жерде жалгыз болуп кетип атат. Ооба, жалгыз кетип атат. Оюңузча бейформал институт катары талкуулап көрөлү сиз мененчи. Бул негизи мэрдин артында кимдер турат деп ойлойсуз? Жана мэрдин тегерегине дагы кимдер жардамчы болуп келди? Кандай биз ой жүгүртө алабыз? Мен тилекке каршы бир нерсеге мындай таң калдым. Эгерде биз жаңы келген бийлик маанилүү ушул мэрге окшогон, же болбосо маанилүү кадр маселелерин мурдагы бийликтей эле чече турган болсок, анда жаңы бийлик кантип жаңы ийгиликтерге жетише алат? Анткени мурдагыдай эле баарын жасап, биз башка жол менен бара албайбыз да. Эгерде баары мурдагыдай жасай турган болсок, анда баары мурдагыдай болот деген сөз. Ошондуктан ушул Бишкек шаарынын мэринин шайлоосу бул аябаганда менин көз карашымча маанилүү жана көрүнүктүү окуялардан болуп калды. Мына ушул окуялардан кийин коомдук пикирде, саясатты түшүнгөн адамдарда, интеллигенцияда, биздин азыркы бийлик деле мурдагы эле жол менен кадр маселесин чечет турбайбы? Ошол эле жолду тандайт турбайбы деген аң сезим калып калды дагы. Кандайдыр бир деңгээлде азыркы бийликтен бир үмүт үзүлө баштагандай мага элес кала баштады. Бирок чынында мэрди моунда бат эле дайындалып калгандай эле сезилди да. Негизи арийне бул процедуралык жактан мүмкүн ката болгон жоктур, юридикалык жактанчы. Арийне парламент, жогорку кеңеш эмес, шаардык кеңеш өзү мындай сунуштады, ага альтернатива эч ким чыкпай койду, анан макул деп шайлап коюшту болуп атат да, тырмакчанын ичинде. Бирок мындайча айтканда бул бирөөнүн эле кызыкчылыгы мурдагы эле баягындай кантип айтсак, мурда бирөө каалап, моуну өткөрөсүңөр десе, өткөндөй эле болуп атат да. Ошол эле жол кетти. Ошондо артында ким турушу мүмкүн? Кандай күчтөрдү сиз мыйзамдуу деп атпайбы азыр? Жакшы сөз айтылып кетти да. Мыйзамдуу десе да болот, бирок мыйзамдуу эмес десе дагы болот. Эмне үчүн мыйзамдуу эмес? Анткени биздеги ушуга окшогон маанилүү маселелерди чечүүдө атайын мыйзамдарды президенттердин командасы менен ушул президенттердин кызыкчылыгына ылайыктап атайын жасашат дагы, ошону мыйзамдаштырып коет да. Бул мыйзамдашпаган мыйзамдар да, же мыйзамсыз мыйзамдар деп койсок болот. Же мыйзамдашылган мыйзамсыз иштер. Ооба, мыйзамдашылган мыйзамсыз иштер десек туура болот. Мына ошол процедура менен азыр дагы мэрди шайладык. Дагы ошону айтып атабыз. Бул мыйзамдуу жол деп атабыз. Бирок акыл эси бар адам түшүнөт да, бул мыйзамдуу жол эмес экенин. Жана айтып атканым нерсем ошол да, мыйзамдуу жол болбосо, анда бийлик жаңы келгенде ошону оңдошубуз керек. Ошон үчүн жаңы бийлик келет. Ошон үчүн жаңы өкмөт келет. Ошон үчүн жаңы адамдар бийликке келет. Өзгөрбөсө, анда эч кандай өзгөрүү болбойт. Бул жерде мынандай мен билгенден дагы бир мындай көз караш бар экен. Прагматик катар ойлонолу. Мэр бул негизинен бул саясий кызмат эмес, бул чарбачы кызмат. Ошон үчүн бул жерге мындай дайындап койсо деле боло берет дегендей пикирдеги кишилер, ошондо биз азыр сиз экөөбүз сөз кылып аткан мыйзамсыз мыйзамдуу иштерди легитимизациялаганга аракет кылып атат да, ушундай аргумент мененчи. Бирок баягы биз сиз да айтып кеттиңиз, негизинен бул Кыргыз Республикасында негизи өзгөчө статусу бар эки чоң шаар бар. Бири Бишкек, бири Ош. Бул жерде экөөндө дээрлик 1 миллиондун тегерегинде кишилер жашайт. Анан экөө тең негизинен саясий бирөө борбор, бирөө экономикалык дагы мындай аябай чоң шаарлар да. Анан мындай жерде негизинен атаандаштык аркылуу, идеялардын кагылышы аркылуу ушундай топтор менен келечекте күрөшүп, ушундай биз саясий маданиятка негизи умтулушубуз керек деп мен деле ойлоп атам да. Туура. Эгерде биз жакшы мамлекет болобуз десек, анда дүйнөдө ошол жакшы мамлекеттер жасаган кээ бир жакшы нерселер бар. Биз ошолорго өтүшүбүз керек. Эгерде аларга өтпөй турган болсок, анда биз кантип жакшы мамлекет кура алабыз? Бул бардыгыбыздын мамлекетибиз. Анан кийин кээ бир убакта жанагы
бир кандайдыр бир кыска кызыкчылыктар менен же болбосо бир бизде дежур жаштар пайда болду, дежур массалык маалымат каражаттары пайда болду. Өздөрүнө жакпаса дагы ошол башка бирөөгө жагыныш үчүн жок бул көз караш туура деп туруп эле ошол эски көз карашты, мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбеген көз карашты жылдырып коомго пропаганда кылып туруп алып атат да. Бир башка бирөөнүн мамлекети катары мамиле. Биз шаар мэрлерин эл шайлай турган көчүшүбүз керек. Бул дүйнөнүн бардыгында ошондой. Алар атаандаштуу болушу керек. Биз өкмөттү колубуздан келишинче кыска, кичинекей, бирок профессионалдуу, бирок эффективдүү кылганга өтүшүбүз керек. Ушуга окшогон дүйнө жасап аткан жакшы нерселерди биз дагы жасабасак, анда алдыга жыла албайбыз. Бул жерде негизи азыр мындай саясий чөйрөнү алып карайлы азыр биздечи өлкөдө. Мындайча айтканда, мурда Атамбаев бийлик учурунда негизи бардыгы хором эле анын каалоосу ишке ашчу да. Анан азыр ал киши кетти, туурабы? Саясий аренадан кетти, жаңы президент бийликке келди. Эгер А, Б, В деп айтып көрө турган болсок, азыр бизде кандай бир чоң, кандай аренада, саясий аренада күчтөр бар азыр? О кимдер азыр мынандай чечим кабыл алуучу фигураны биз билебиз, президенттин командасы мүмкүн ошол. Жанагы тегереги. Андан сырткары дагы ага альтернатива боло алчу азыр кандай күчтөр бар? Биз реалист болушубуз керек да. Бүгүнкү күндө реалдуу күч бул президентте албетте, мамлекеттин башкаруучусу катарында. Андан башка кандайдыр бир деңгээлде ресурсу бар адам катарында мурдагы президент айтса болот, Атамбаевди. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ал адамдын ресурстары жеткиликтүү деңгээлде. Саясий ресурсу аябай. Саясий ресурсу күчтүү, бирок ал адамдын бүгүнкү күндө моралдык ресурсу жок калды. Моралдык ресурсун толугу менен жоготту. Бирок анын саясий, материалдык ресурсу күчтүү. Бир топ телевидениелерди алып алган. Кыргызстандагы бай адамдардын бири бүгүнкү күндө. Бул ресурс да барыбыз. Анткени бизге окшогон кедей мамлекетте тилекке каршы көп убакта мораль, принциптер, баалуулуктар иштебейт. Кыргызстанда көп убакта өзгөчө шайлоого баратканда бул материалдык туура акча маселеси маанилүү болуп кетет экен. Ошондуктан ресурс катарында айтып атам. Бирок моралдык укугу бар топтор бар. Мен биринчи кезекте ал топду айта алам. Бул ошол Атамбаевдин убагында Атамбаевга каршы чыгып жүргөн, каршылык көрсөтүп жүргөн граждандык активисттер, лидерлер, алар акыркы убактарда саясий ролду ойноп калышкан. Мен дагы өзүмдү ошол катарга кошом кийинки убактарда. Жана азыркы күндө ошол Атамбаевден кетип, бирок Сооронбай Жээнбековдун командасына кирбей калган көрүнүктүү саясатчылар деп айтсак болот. Алар өзүнчө бир топ болуп туруп атат. Кайсы топтор мисалы? Эми аттарын атабай эле жалпысынан айтсак болот, парламентке кирбеген, президент Жээнбековдун командасына кирбеген, бирок Атамбаевден кеткен саясатчыларды бардыгыбыз эле билебиз. Алардын бардыгы башы бириккен эмес, бирок бардыгы кандайдыр бир үмүт артып, бир карап турушат да, күтүү режиминде турушат. Ал же болбосо өкмөткө барабыз, же болбосо кызматка барабыз. Эгерде андай болбой турган болсо, анда кандайдыр бир деңгээлде оппозициялык маанайдагы багыт көтөбүз деген андай дагы саясатчылар бар. Мына мен айтат элем, бүгүнкү күндө 3 топ Кыргызстанда турат. Биринчиси Атамбаевдин тобу, экинчиси жанагы кызматка кирбеген, бардык жака илинбей калган сырттагы саясатчылар, парламентти кошпой. Парламентти мен күч катарында эсептей албайсың. Жок, мисалы сиз айткан президент өзүнчө күч? Туура. Экс-президент бир күч. Экс-президент, мурдагы саясатчылар, эч кимге кошулбай калган баягы адашкан козулар. Ооба. Жана граждандык, атуулдук коомдогу баягы активдүү. Ооба. Өздөрүнүн баалуулуктары, системалык көз карашы бар граждандык коомдор саясий ролду ойноп калган. Булар да өзүнчө бир топ болуп деп мен ойча айтсак туура болот. Булардын арасында эми кандай сценарийди ойлосок болот? Айталы азыр мен билгенден азыркы президенттин бийликке келип калышына экс-президенттин өзүнүн жеке салымы аябай чоң деп ойлойм да. Оюмча бул жактан алып караганда азыркы президент экс-президентке түзмө-түз эч качан тийишпейт деп ойлойм. Экөөчү бири-бири менен конфликтке барбашы мүмкүн, бирок тегерегинде командаларынын ортосунда кичине кайым айтышы болушу мүмкүн, бирок ортосунда, экөөнүн ортосунда мындай кагылыш мындай ойлосо болбойт деп ойлойм. Эми мурдагы президент тарабынан азыркы жаңы келген президентке бир топ мындай жагымсыз сөздөрдүн айтылганын биз көрдүк. Бирок азыркы президент, мен чын деле мындай баа берем, мурдагы президенттин адресине жеке өзү бир дагы жаман сөз айта элек. Такыр айта элек, бирок маанилүү ресурстарды кайра бөлүү процесси бүтүп калды. Ресурстарды кайра бөлүү дегенде бул Кыргызстандагы каржы потоктору,
кадр ресурстары жана укук коргоо органдары. Бул негизги ресурстар болуп эсептелет. Булардын бардыгы бүгүнкү күндө азыр толугу менен жаңы президенттин контролуна өттү. Андай болгондон кийин мурдагы президент жана анын тегереги жалпысынан нааразы жана аябагандай келечекте каршылык көрсөтүүгө өздөрүнүн даяр экендигин биз сезсек сезип атабыз деп айтсак менин оюмча туура болот. Мынакей азыр бул жака келатканда мен дагы көрүп калдым. Мына ошол түрк-кыргыз конфликтинин кайра жанданышынан кийин Россия менен Кыргызстандын ортосунда кандайдыр бир сигналдардын конфликтке алып бара турган пайда болушунан кийин мурдагы президент жанданды. Азыр мынакей дагы көрүнүктүү саясатчылардын бири биздин коллегабыз Адахан Мадумаров дагы пресс-конференция берип атат. Бул күз саясий процесстер жаңыдан жанданып келатат дегенин далил болуп эсептелет. Негизи бул жанданганы өтө жакшы деп ойлойм да. Ар ким өзүнүн идеяларын айтып, биздин өлкөбүз мындан да жакшы жашаганга татыктуу эле, биз монсек болот эле деп монтип айтыша бергени жакшы деп ойлойм да. Туура, албетте. Көптөрү баягы бизде мен айтып атпаймынбы, бизде жежорлор көп да. Анан кийин бир саясат чыгып бир нерсени айтса эле, бул анан кийин эл бузар, анан кийин бул минтип атат. Кыргызстанда, мамлекетте, же болбосо жалпы эле дүйнөдө саясий активдүүлүк болсо андан эч кандай жаман болбойт. Анткени саясий активдүүлүк бул саясатта конфликт пайда кылат. Конфликт дегенде бул сөзсүз эле революция эмес. Саясий конфликт, саясий талаш тартыш, саясий дискуссия болгон жерде сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Мадумаров көз карашын айтсын, мен саясатчы катарында көз карашымды айтайын. Ошол эле мурдагы президент эгерде моралдык кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү кайрадан жаңыра турган болсо, мүмкүнчүлүгү пайдаланып ал көз карашын айтсын. Президент өзүнүн көз карашын айтсын, биз коомдо дискуссия пайда кылалы, талкуу пайда кылалы. Биз ошол жол менен гана Кыргызстан кайсы тарапка барат, биз кандай мамлекет курабыз, жана ал жакшы мамлекет кургубуз келе турган болсо биз эмне жасадык, жана эмне жасашыбыз керек деген суроолорго ошол дискуссия, талкуу аркылуу гана жол таба алабыз. Бирок тилекке каршы биз баягы ушуга чейин кайра айтып келаткан муну баналдуу тема, бул президентаризм менен парламентаризмдин ортосундагы биз тандоо деп айтып атабыз го. Бул өзүңүз деле азыр айтып кеттиңиз, парламенттеги КСДПны мен азыр мына КСДП деп эсептебейм деп. Негизинен мен деле ошентип ойлойм. Бүгүнкүдө Атамбаев өзү парламенттин тиги КСДП партиясынын төрагасы болуп шайлангандан кийин эле негизинен автоматтык түрдө парламенттин ичиндеги КСДП партиясы өчтү деп ойлойм. Анын ичинен азыр эки эле КСДПчы калды окшойт. Калгандары нейтралдуу же болбосо пропрезиденттик фракцияга айланып, КСДП деген кандай десем, мүмкүн корочка кагазы бардыр, бирок де-факто КСДП эмес ал партия, туурабы? Туура, бүгүнкү күндө парламентте КСДП партиясы жок деп койсок болот. Парламентте бүгүнкү күндө жаңы президенттин партиясы бар. Аты жок ал партия. Аты жок. Эми кандайдыр формалдуу түрдө КСДП дей берсе болот, бирок чыныгы аты жок партия. Ал толугу менен президентке көз каранды. Президенттин айтканынан чыкпаган, президент эмне команда берсе ошону аткара турган бир жаңы партия отуруп калды. Ичинен мен айтат элем бир эле адам, экөө да эмес. Карамушкин эле. Калган эч кимиси жок аякта. Алардын бардыгы жаңы президентке өткөн да. Ошондуктан мен ойлойм жакынкы убактарда Атамбаевдагы же болбосо жалпы КСДП партиясы орусча айтканда перезагрузкага душар болот. Мен ойлойм алар партиясын толугу менен жаңыртышка 100% жаңыртышка мажбур болот. Эгер аны жасабай турган болсо, анда партиянын келечеги жок болуп калат. Кийинки шайлоолордо абдан ыйлап калышы мүмкүн. Эми кийинки шайлоого Атамбаев жалгыз өзү бара албайт да, туура. Ошондуктан жаңы команда түзүшкө, жаңы адамдарды алып келишке, анткени анын партиялаштары, жакын деген адамдары бардыгы сатып кетти Атамбаевди бүгүнкү күндө. Партиясы канча 40 адам болсо 40 адам тең бардыгы партиясынан кетти деп койсок болот. Ошондуктан Атамбаев үчүн азыр жаңы адамдарды алуу бул аба менен суудай эле нерсе. Дагы бир суроо, могу жай ичинде тышкы саясатты азыр бир аздан талкуулайлы. Ички саясаттагы окуялар жөнүндө айталы. Негизи биздин өлкөнүн алдында турган эң чоң дагы бир ажендалардын бири бул коррупция менен каршы күрөшүү болчу да. Камоо процесстери бир топ уланып, азыр мындай кайра токтоп калгандай болду да. Бул биз коррупцияны жеңип салдык деп карайбызбы буну, же биз коррупция менен күрөшүп атабызбы, же кайсы бир коррупциялык бир-эки окуя болуп, ошол окуянын күнөөкөрлөрү деп саналган адамдар азыр түрмөгө камалды бир тобу. Анан бирок анда биз айта албайбыз эле соттун чечими чыга элек. Коррупционер бекен, экен эмес экенинчи, бирок шектүү деп кармалгандар болду да. Системдүү түрдө негизинен
бийликтин кандай бир концептуалдык бир оюн же бир кадамдарын көрдүк да, системдүү түрдө. Бирок камоолорду көрдүк ооба. Эми камоолор кандайдыр бир деңгээлде таасир берет. Кандайдыр бир деңгээлде. Атамбаевдин убагында камоолор болду, бир канча камоолор, эми көп деп айтпайм, бирок бир канча камоолор болду. Кандайдыр бир деңгээлде саясатташкан камоолор болду, бирок алар коррупцияны бир жакшы деңгээлде алдыга жылдырып күрөшүн. Коррупциянын деңгээлин азайтты деп айта албас элем. Анткени бардык эл аралык изилдөөлөр боюнча мамлекеттин ичиндеги изилдөөлөргө таяна турган болсок, Кыргызстанда акыркы ошол 7 жылдын ичинде жылыш ашып кетсе бир 2-3 пунктка гана болгон да. Болгондо жок экен. Болгон жок деп койсок да болот. Методологиялык гана өзгөрүүлөрдөн кийин балл ошол бойдон турат. Мурда 137-орунда экен эле, азыр 136 деп коелу. Азыр 36 менен 32-нин ортосундагы өлкөлөрдүн баары баасы бир экен. Ооба. Бирок балды карашыбыз керек алдар. Буларды мондай коюп коюптур, анан бир өлкө изилдөөдөн чыгып кеттир. Ошон үчүн 137ден азыр 166га түшүп. Ал жерде бал маанилүү. Биздин алып аткан балыбыз ошол коррупцияны жеңишин же болбосо абалы жакшырып келатат дегенде балыбыз өзгөргөн жок. Статус-кво бойдо турабыз да. Баягы мынча орундан деп жылып атат. Ал маанилүү эмес. Ал жерде бал турат. Мисалы Кыргызстан коррупциялашкан 2 балл алган мамлекеттер, бул аябай коррупциялашкан мамлекеттер, ошонун ичинде бүгүнкү күндө да турат. Андай болгон соң биз айтышыбыз керек, Кыргызстанда коррупция менен күрөш камоолор аркылуу өзүнүн жыйынтыгын берген жок. Жана бербейт дагы деп мен ишенимдүү айта алам. Ал үчүн биз мамлекетте структуралык жана системалуу өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек. Ал биринчи кезекте сот реформасы. Сот ак үйгө баш ийбей турган, сот акчалуудан баш тарта турган, сот эгемендүү боло турган система түзүшүбүз керек. Экинчиси, жергиликтүү бийликтин өз алдынчалыгы, жанагы биз айтып аткан чыйпылыктап митингге чыгып, шаардын мэрлерин, айыл өкмөттөрүн эл шайласын деген, бул түздөн түз коррупцияга таасирин бере турган нерсе. Бирок акыркы убактарда бир маанилүү өзгөрүү болду, мен муну адилеттүүлүк үчүн айтып кетишим керек. Сөз эркиндиги жаңы президент келгенден бери массалык маалымат каражаттарынын эгемендүүлүгү бир топ деңгээлге көтөрүлдү. Биз муну айтышыбыз керек сөзсүз түрдө. Мынакей азыр коомдук пикирде массалык маалымат каражаттарында кайсы бир маселеге ушундай бир фокус боло турган болсо, блогерлерден болобу, массалык маалымат каражаттарынан болобу, президент менен анын тегереги администрациясы айбагандай бат реакция кылып атат дагы, ошол маселени чечкенге же болбосо туура болсо кабыл алганга аракет кылып атат. Бул мен ойлойм, сөз эркиндиги бир топ деңгээлде жакшырды дегенди көрсөтөт да. Сөз эркиндиги сөзсүз түрдө коррупция менен күрөшүүгө өзүнүн таасирин берет. Бул дагы маанилүү нерсе. Бул маанилүү нерсе. Бирок биз билебиз да, негизи элдин баары эле Грузия дейт. Негизи бул Грузия бул өзгөчө ошо ишке ашырып койгон гана мамлекет катары айтпасак, бирок ал дүйнө жүзүндө эбак эле аныкталган эле методду, куралды колдонду да. Бул курал нерсе негизи коррупция каерде болот экен? Коррупция сөзсүз мамлекеттик структурасы чоң жерде, албетте, жана текшерүүчү органдары көп болгон жерде болот экен. Бизде мамлекет бүгүн дагы деле айтайын, бизде 39 министрлик бар, билесиз да. Эми статусу боюнча 16 анын ичинен. Калгандары ошол эле. Агентстволор бар, ведомстволор бар, фонддор, дагы бир нерсе деп аталат. Ушунун баары министрлик да негизи. Биз өздөрү былтыр социал-демократтар өздөрү айтты, айыл чарба министрлигинде 5000ден көп киши иштеп атат депчи. Бүгүн жердин баары менчик болсо, анан ушунча кишиге 6000-7000 сомдон айлык берип алдап отурган пайда беле дегенчи. Мисалы ошону кескин эле, коркпой эле министрликти жоюп эле фонд кичине департамент кылып 500дөн мүмкүн 5000ден мүмкүн ашып барса 200 кишини калтырып, стат борборлорду эле калтырып койсо болот да бүгүн. Же болбосо ошол функцияны айыл өкмөттөргө берип койсо болот. Ооба. Жергиликтүү бийлик эле. Мисалы обл администрацияларды жойгон жокпуз. Эмне иш кылып атат, мисалы Конституция боюнча каралган эмес алар. Министрликтердин, агентчиликтердин баарын департамент кылып эле кошуп, мамлекетте ошо турган чоң имараттардын баарын бүгүн арендага берип, анан мына таза коом деген идея. Таза коом десе көбү бизде дагы деле бул Сапар Исаковдун программасы деп ойлойт. Чынында ага тиешеси жок программа бул. Сапар Исаковго чейин эле эбак эле либерал демократиялык күчтөр, ошо бизге демократка окшогон күчтөр эбак эле иштеп чыгарып койгон идеяны болгону буну таза коом 40 кадам деп формасын башкачараак эле кылып, ага сунуш кылып, муну ишке ашырып койчу деп берген нерсе болчу. Мисалы ушуну ишке ашырса, себеби анын негизги идеясы бул дижиталдаштыруу болчу да. Мамлекеттик сектор менен менчик сектордун ортосун бетме-бет эмес,
компьютерден үйдөн туруп эле үйдөн отуруп жасап паспортту заявкасын берип, акчасын эл сом менен эле төлөп, саат мынчада мына жерге келип паспортту алып кет деген эле. Ошого жетүү негизги максатычы. Же болбосо баягынтип праваңды жаның алып жүрбөй эле кой, айдап жүрө бер, ГАИ токтотсо, информациялык базада болушу керек. Ал ГАИ деген мынтип айпады менен келет, атын киргизет, сиз немеңиз экен, болуптур. Кете бериңиз. Ким экениңизди тастыктаган мейли, көңүлүңүздү паспортун көрсөтсө болду да. Bunun bir yerde algan eken mınança жылга айдаптыр. Эч жери карызы жок, кете бериңиz дей турган. Ушул идея жатчы да. Биз бул идеялардын кайра уланат деген сөздөрдү негизинен биз азырынча эч бир бийликтин өкүлдөрүнөн же болбосо сиз айтып аткан ошо командасынан дагы биз мындайча бүгүн элекпиз. Тетрисинен таза коом деп айтсак, кайра ошолордон өч алабыз дегендей мындай мамиле болгондой бир аз мага таасир калтырып атат Тилек Арсыч. Бул Сапар Исаковдун программасы эмес, болгону ошонун учурунда туш келип калган программа болчу. Мен ойлойм, көптөрү ушул коопсуз шаар, анан таза коом дегенде биз ошол өкмөттөр мурдагы, мен ал убакта да каршы чыккам, азыр дагы эмне үчүн ал иштебейт айтып беришим керек. Таза коом болобу, же болбосо коопсуз шаар маселеси болобу, эгерде биз мамлекетте маанилүү, фундаменталдуу нерселерди чечпей турган болсок, алар иштебейт. Эмне үчүн? Ошол таза коом маселесинде дагы ал техникалык гана маселелер. Бирок бизде эгерде мисалы жана коопсуз шаарды камераларды койду деп коелу азыр. Камералардан чыккан видеону алып алып, адам сотко барышы керек да, туурабы? А жерден сот чечим чыгарышы керек да. Сеники туура эмес экен, мынакей видеодо турат, сен төлөп беришиң керек деп. Биздин соттордон ошондой адилеттүүлүктү бүгүнкү күндө биз талап кыла алабызбы? Кыла албайбыз. Андай болгон соң коопсуз шаарыбыз камераларды койгон менен пайдасы жок. Экинчиси, коопсуз шаарды камераларды койдук бардыгына. Коопсуз шаар камералар эгерде көчөлөрүбүздүн сызымдары болбой турган болсо, жанагындай жашыл, ак краска менен боелбой турган болсо, алар метрлерди эсептей алабы, эсептей албайбы? Жок, эсептей албайт. Андай болгон соң ал дагы иштебейт. Аны алып алып туруп, андан кийин адам жаран соттук медицина техникалык экспертизага барыш керек. Соттук техникалык экспертизабыздын бардыгы акча берсе, ошол чечимди чыгарып бере турган бүгүнкү күндө уюм болуп эсептелет. Алар иштебейт да. Андай болгон соң биз маселени чечкен жокпуз бүгүнкү күндө. Ошондуктан биз биринчи кезекте бүгүн мамлекетте чече турган бул 2-3 маанилүү маселе бар. Ал сотту, укук коргоо органдарынын реформасы, үчүнчүсү жергиликтүү бийликтин реформасы. Ошондон кийин гана коопсуз шаар, ошондон кийин гана жанагындай таза коом маселелерин алсак болот. Тагача калгандар иштебейт. Бул комплекстүү оюмча баары тең бирге кетсе болот. Бирок анын бирге кетишке акча жок бизде. Бүгүнкү күндө мынакей өткөндө 20-40 программасында президент менен анын командасы айтты, бизге ушул 20-40ка чейин мамлекетти реформалаш үчүн, же болбосо өнүктүрүш үчүн 27 миллиард доллар керек деп айтышты, жаңылбасам. 21 же 27 миллиард. Эми анда суроо туулат, ал акча барбы бизде? Биз бүгүнкү күндө сот реформасын кылабыз десек, ошого бир $100 миллион акча керек. Андай акчабыз жок да биздин. Же болбосо жана коопсуз шаарга, же болбосо таза коомго бүгүнкү күндө акча табылбай кыйналып атпайбы? Ошондуктан биз жөнөкөй нерседен башташыбыз керек. Арзан реформа, жеңилирээк реформа. Бул сот аркылуу башкага чыксак туура болот. Биз болсо башка жагынан баштап атабыз, туурамайш жагынан. Атты алдыга коюп, алдыга тиги арабаны коюп алдык да, ошо менен анан айдайбыз деп атабыз да. Демек азыр эгер сиз азыр мындай айтсаңыз, анда бийлик абдан эле жагат, бизде акча жок, кылбайбыз депчи. Жок, кылбайбыз дегенде мен айтып атам, кылбайбыз деген жок, биз соттон баштайлы. Сот бул фундаменталдуу нерсе. Анткени адам менен мамлекет талаша турган болсо, жаран менен ортосунда сот турат. Сот мамлекеттики туура эмес, жарандыкы туура дейт. Же жарандыкы туура эмес, мамлекет туура дейт. Статистиканы билесиз да. Мамлекет менен менчик сектордун ортосунда талаш болгондо бардыгы мамлекет 99% мамлекет утат экен. Бул адилетсиз сот дегенди түшүндүрөт мамлекет. Же болбосо ишкер менен мамлекет соттолошуп турган болсо, дагы мамлекет утат. 99% мамлекет утат. Статистика ушундай деп. Ушундай бизде. Же болбосо шайлоо маалында келип чатак болдук. Каяка барабыз? Сотко барабыз да. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө фундаменталдуу нерсе бул сот реформасы. Коопсуз шаар эмес, таза коом эмес, сот реформасы. Бул жагы талаша турган нерсе, бирок макул мынабы. Эмесе акыркы неме темабызга келели. Тышкы саясатта түрктөрдүн активдешиши эмне жөнүндө, эмнени билдирет бизге? Эмне үчүн бизге түрктөр эмнеден бизден кооптонобу, же бизден жардам сурап атабы, аларды корготуп турган эмне бар? Же болбосо биз тарап ага кандай жооп берип атат?
Биз түрктөрдүн Кыргызстандагы саясатын билиш үчүн биз түрктөрдүн ичиндеги саясатын билишибиз керек. Турциядагы акыркы шайлоолор, Турциядагы акыркы болуп аткан окуялар бүгүнкү күндө Турциядагы бир топ саясий күрөш күчтүү жүрүп атканынын далили болуп эсептелет. Бир тарабында президент Эрдоган, экинчи тарабында Фетхулла Гүлен, мурдагы Эрдогандын өзүнүн пикирлеши, жакын адамдарынын бири. Бүгүнкү күндө экөө күчтүү бири-бирине каршы турган саясий фигура болуп калды. Коом дагы ушул багытта кандайдыр бир деңгээлде ал жакта экиге бөлүнүп калышты. Бүгүнкү күндө президент Эрдоган бийликке келгенден кийин Фетхулла Гүленди, жана анын адамдарын, жана анын бизнестерине кысым жасап, өзүнүн жеке амбициясын, жеке кызыкчылыгын ушулар күнөөлүү деген ойдо ошолордон чыгарганга аракет кылып атат. Мүмкүн мен билбейм, мүмкүн алардын деле кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү болушу мүмкүн. Мен далилим жок да, бирок сыртынан караганда азырынча далил жок ага. Ал эми мүмкүн өздөрүнүн атайын кызматтарында, өкмөттөрүндө мүмкүн маалыматтар болушу мүмкүн. Менин көз карашымда азырынча далил жок ага. Эми ошол нерсени Фетхулла Гүлен бардык өнүккөн мамлекеттерде же болбосо бизге окшогон маданий байланышы бар мамлекеттерде мектептерин ачкандан кийин ошол ал адамды алсыратыш үчүн, анын бизнесин жабыш үчүн, анын тарапкерлерин кандайдыр бир деңгээлде кысым кылыш үчүн бизге окшогон кедей мамлекеттерге авторитардык жол менен ушул басым жасап, ошол мектептерди, аларга иштеген адамдарды бизге окшогон Кыргызстандагы окшогон мамлекеттерден алып кеткенге жана жапканга же болбосо тартып алганга аракет кылып атат. Кечээ күнү гана Молдавиянын президентинин же болбосо өкмөтүнүн имаратын ремонттоп бериптир ошол турк өкмөтү. Ошону менен бирге 6 мугалимди молдавандар Турцияга өткөрүп берип койгон үчүн аябагандай чоң саясий скандал болуп, элдер аябагандай чоң митингтерге чыгышты да. Мына ошого окшогон нерселер аркылуу бизге азыркы күндө басым болуп атат. Мен түшүнөм ооба. Бизде мурда кызмат деп аталчу, ошондой мейли бизде азыр бүгүн сапат мектептери, ошол Түркиядан келген биринчи мектептерде, бирок мен түшүнбөй атам да логикасын. Булар кантип Түркияга зыян, кантип Түркияга коркунуч туудурат? Эмне үчүн алар бизден коркуп атат түшүнбөйм. Жок, алар кыргыздардан корккон жок. Алар кыргыздардан корккон жок. Алардын ою боюнча Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошол биздин өлкө болуп атпайбы? Биздин Кыргыз Республикасы болуп. Эми биз алсыз мамлекет катарында бизге басым жасаган жеңил. Биз экономикалык жактан кандайдыр бир каражат маселесинде бүгүнкү күндө аябагандай карайлап турабыз. Ошондуктан ошол өзүнүн жанагындай жеке кызыкчылыгына туура келген саясатын Кыргызстанда дагы чечип алганга болгон аракет кылып атат. Бизге мен жалпысына мен деле ойлойм, ФЕТАнын уюмдары болобу, же болбосо мектептери болобу, мен ойлойм азырынча эч кандай бизге зыян алып келген жок. Бизге жакшы өнүккөн билим берүү системасын түзүп беришти алар. Бүгүнкү күндөгү эң ийгиликтүү мектептер ошолордо болуп эсептелет. Ошондуктан менин көз карашым боюнча бүгүнкү күндө биз ал мектептерди жабууга жана ал мектептерди түзүлгөн кандайдыр бир башка бир системага өткөрүп берүүгө биз мамлекет катарында, улут катарында жол бербешибиз керек. Негизи бул биздин оюмча ички ишибиз го деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө мынакей азыркы күндө айтылып атат, ошол эгер мейли алар өздөрүнүн Түркияда мейли конфликттери болобу же тил табышпайбы, алар өздөрүнүн иши деп ойлойм да. Бирок бул биздин өлкөнүн ичинде болуп аткан окуя болуп атпайбы? Бул биздин жеке ишибиз болуп атпайбы, туурабы? Биздин жеке ички ишибиз. Бирок ошол сырттан келген бизге таң улаган саясат менен бүгүнкү күндө биздин коом дагы экиге бөлүнүп калуу мүмкүнчүлүгүнүн алдында турат. Конфликтке барып калуу мүмкүнчүлүгүнүн алдында турат. Ошондуктан президенттин, анын администрациясынын билим берүү тармагынын кечээ күнү жасаган билдирүүлөрү бул туура. Анткени алар дагы айтышты, бул өзүнчө иштей турган система. Ал эми жаңы келе турган Маариф фонду өзүнчө иштей берсин. Алар өздөрүнчө түзө берсин дегенге биз каршы эмеспиз деп. Мен деле ойлойм, бул туура саясат да. Маариф фонду бул Түркия мамлекетинин элинин салыгынан түшкөн акчага курула турган бул жердеги кандай мектептер болуп эсептелет. Алар өзүнчө жаңы жерлерди алып иштетмекчиби же? Эми башында сүйлөшүү болгондо меморандум боюнча ошондой деп айтылган. Бирок кечээ күнү түрк элчисинин жасаган билдирүүсү бул аябагандай курч, аябагандай басым жасаган билдирүү болду. Биз бул маселени чечкенбиз. Бул маселе жакын арада чечилет деп ачык бир тараптуу айтты да. Биз суранып атабыз деген жок. Бул маселе чечилген деп айтып атпайбы. Ушундай болушу керек деп. Анда ким менен булар чечип койгон болушу мүмкүн? Эми адатта бардык эле мамлекеттердин арасындагы, президенттердин арасында ачык жана жабык сүйлөшүүлөр болот да. Бирок мен биринчи түрк элчиси ошентип айтканда чынын айтайын, мен ишенгем. Бирок президент жана билим берүү министрлиги кечээ күнү бизде андай сөз болгон жок дегенден кийин анда албетте мен өзүмдүн бийлигиме ишенишим керек да. Мен дагы бир нерсени айтып кетким келет ушул жерден. Азыр
менин байкашымча кайрадан биз Турция менен Кыргызстандын мамилесин начарлай турган убакка келдик да. Бир аз жакшырып келген, бирок ал жанагы маселеге байланыштуу болчу да, ошол мектептер же болбосо Фетхулла Гүлөндүн Кыргызстандагы жасап аткан иштери деген шылтоого байланышкан эле азыр кайрадан начарлоо процесси башталды. Бул багытта мен ойлойм, Россиядан да кандайдыр бир сигнал келе турган болсо, биздин бийликке басым жасаган, Турциядан да кандайдыр бир биздин бийлигибизге басым жасаган сигнал келе турган болсо, мен саясатчы катарында, жаран катарында мен айтышым керек, биз өзүбүздүн бийлигибизди колдошубуз керек. Биз эч убакта өзүбүздүн бийлигибизге башка мамлекеттердин басымын, өзгөчө ошол коңшу мамлекеттердин авторитардык лидерлеринин басымын ишке ашырууга жол бербешибиз керек дагы. Биз дайыма ошол президенттин тегерегине, бийликтин тегерегине чогулуп, ошолор менен чогуу болушубуз керек. Бирок ички маселебизде алар менен каршылашуу, аларга атаандашуу бул биз үчүн ачык, күнүмдүк нерсе болушу керек. Эми могу тышкы саясаттын дагы улантыс темасы катары биздин экономика, биз абдан Орусия менен мындай чырмалыш да, көз каранды. Өзгөчө биз могу бажы биримдигине киргенден кийин өзгөчө биздин экономика Орусиянын соккусун аябай көп алабыз да. Азыр көрүп атасыз, рубль, орустун рублу менен кыргыздын сому бирге бир болду. Бирме бир болуп калды. Казактын теңгеси 340-тан азыр 380-ге чыкты. Девальвация. Катуу жүрүп атат да. Бул деген нерсе бардыгы Орусияга болгон батыш өлкөлөрүнүн жаңы санкциялары, дагы жаңы кишилерге non-grata, persona non grata деп берип, дагы алардын акчаларын дагы мындай тоңдурмай болуп чараларды көргөн атат да. Ошонун жарыгында бизге дагы моундай абдан алардын таасири мындай чоң болуп атат. Кандай бул жерде дагы эмнени көрүп атасыз келечек? Биздин экономика үчүн алар. Биздин экономика үчүн дагы оор абал жаралып калды айбагандай. Анткени биздин экономикабыз негизинен бүгүнкү күндө бир 3-4 мамлекетке айбагандай тыгыз байланышкан. Алардын биринчи кезекте бул Россия десек болот. Экинчиси Кытай, үчүнчүсү Казакстан, анан Турция. Биздин негизги соода өнөктөрүбүз да. Бирок биздин ошол негизги мигранттарыбыз Россияда жүргөндөн кийин биз бүгүнкү күндө негизинен ошол Россияга экономикабыз аябагандай күчтүү интеграцияланган деп айтсак болот да. Россияга бүгүнкү күндө эмне жол бербей атат дегенде, алардын батыш тараптан аябагандай күчтүү басым башталды. Мен деталдап айтпай эле коеюн, аябагандай күчтүү экономикалык, саясий, технологиялык басымдар болуп атат. Бул сөзсүз түрдө Россиянын экономикасын аябагандай алсыздандырат. Жана көптөр ойлогондой бул 1 жылдык же 2 жылдык маселе эмес. Бул көптөгөн ондогон жылдарга созула турган оор биз бир багытка кирди да Россия. Ал сөзсүз түрдө бизге таасирин берет. Анткени биздин мигранттар иштеп атат. Россия мурдагыдай бизге жардам бере албайт. Ошондуктан биздин экономикабыз алар менен чогуу аябагандай чоң стагнацияга же болбосо кризиске дуушар болдук десек жаңылбайбыз. Бирок эми ошол стагнациядан чыгуунун жолун, кризистен чыгуунун жолун биздин бүгүнкү күндө ойлонуп атабызбы? Кандайдыр бир программаларды, жаңы чечимдерди кабыл алып атабызбы? Эффективдүү өкмөт түзө алдыкпы? Же болбосо реформалар жасадыкпы дегенде жооп жок. Азырынча биз инерция менен гана кетип атабыз. Азыр баягы өзүңүз айтып кеттиңиз, Орусиянын бир нече сигналдары болуп атат депчи. Ошолордун сигналдарын бири катары мен булардын баары soft power, мындай жумшак күч деген тышкы доктринасында орустардын. Ошонун алкагында бизге булар мугалим жөнөтмөкчү болуп атат да негизичи. Ушундай сөз бар. Бирок так деталдары азырынча белгисиз. Аны ким каржылайт, канчасы келиши мүмкүн жана алар кайсы мектептерде, кайсы чөйрөдө иштейт депчи. Бул дагы нерсе биз үчүн мындай дагы бир коркунуч эмеспи? Мисалы өзгөчө жакында эле бир китептен карасак, бизде Бишкек бул Москва сенин агаң, Бишкек бул Москванын иниси деген биздин мектептердеги биринчи класстардын баягы китебинде ошондой ырлар жазылып атат да. Мындай парадокс, мындай нерселерди биз кантип жөндөйбүз? Биз эми реалдуу жана идеалдуу жолун айткым келет. Реалдуу жолу биз билишибиз керек, биздин бийлик эгерде мугалимдер жиберебиз десе баш тарта албайт. Муну баардыгыбыз билебиз. Ал келе турган нерсе. Бирок мен саясатты түшүнгөн адам катарында, билим тармагын түшүнгөн адам катарында айта алам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин келечегибиз бул англис тилинде. Мен ушу менен жооп берип атам. Биздин келечегибиз бул математика, физика, химияда, жана биздин келечегибиз бул компьютерде. Жана биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз.
мына ушул нерселерди карай турган болсок, мектептерибизге киргизе турган болсок, басым жасай турган болсок, биз улут катарында эртелегеч күчтүү улуттардан, өнүккөн мамлекеттерден болобуз. Эмесе Равшанке, атайын убактыңызды бөлүп ушу бүгүн биз менен мындай кызыктуу талкуу кылып бергениңизге мен чоң алкыш айтам. Чоң алкыш, чындап эле мына биздин күздөгү улустөр жана турмуштун көрсөтүүнүн алдында мындай бир кириш сөз катары мындай сөз кылып баштап бердиңиз. Оюмча көрүүчүлөргө да кызык болду деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе ушуну менен биздин улустөр жана турмуш көрсөтүүсү соңуна келип чыкты. Бүгүн бизде конокто экс депутат, либерал көз караштар менен белги болгон Равшан Жээнбек мырза конокто болду. Мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө кош айтышам. Жакшы отуруңуздар.